Бүгінгі біздің темамыз разграфка жана номенклатура деп аталат. Бұл картография, топография предметіндегі ең негізгі бір темалардың бірі болып есептелінеді. Өткенде бірінші сабақтарда бұға чейинки мен сілерге картаның элементтері бойынша түшүндүрүп айтып бергем. Анда жалпы географиялык картанын математикалык негизи болот. Картографиялык сүрөттөлүштөр, кошумча жабдуулар жана маалыматтар, картанын легендасы деген бөлүктөрдөн, элементтерден турат дегенбиз. Ошонун ичинде эң биринчи карта даяр болуш үчүн биз математикалык негизинен баштайт деп айтканбыз. Математикалык негизи проекциядан, масштабтан, геодезиялык негизинен жана компоновкадан турат дегенбиз. Бул тема ошол математикалык негизине байланыштуу. Координаттык системаны, проекцияны, геодезиялык негизи бул картадагы градустарды иштеп чыгып берет деп айтканбыз. Ушул градустарды түшүнүш үчүн, жалпы эле координаттык система торчо жөнүндө түшүнүк алыш үчүн биз разграфка жана номенклатураны жакшы түшүнүшүбүз керек. Разграфка деп эмнени айтабыз? Разграфка деп көп барактуу картанын өз алдынча барактарга бөлүнүшүн айтабыз. Көп барактуу картанын өз алдынча барактарга бөлүнүшүн айтабыз. Башкача айтканда, графалоо барактарга бөлүү дегенди түшүндүрөт. Мисалы мен артка кетейин. Мына бул жерде жер шарынын глобус түрүндөгү картасы көп барактардан турат. Барак деп, мисалы, бир клетканы бир барак деп элестеткиле. Бул 1 миллиондук масштабтагы карта болот. Ошондо жер бетин параллель жана меридиандар аркылуу колонналарга жана катарларга бөлөт. Эки меридиандын ортосу колонна деп эсептелинет. Эки параллелдин ортосу бул катарлар деп эсептелинет. Эки меридиандын ортосу 6 градус, эки параллелдин ортосу 4 градустук өлчөмдө жер бети барактарга бөлүнөт. Же болбосо ошо графалоо деп атабыз, барактарга бөлүү. Көп барактуу картанын өзүнчө бир барагы, любой бир барагын алсак, бул разграфка деп аталат. Мындай картанын өзүнчө бир барагын атайын система боюнча белгилөө номенклатура деп аталат. Эми өзүңөр көрүп атасыңар, абдан көп барактар турат. Аларды чаржайт кылбай, так адресин белгилеш үчүн номенклатура системасын иштеп чыгышкан. Номенклатура. Вертикалдык багытта баардык зоналарды чагылдыруу үчүн миллиондук картанын бир нече ондогон барактары талап кылынат. Бул барактардын жыйындысы картанын колоннасы деп аталат. Колонналар араб сандары менен белгиленет. Вертикалдык багытта баардык зоналарды чагылдыруу үчүн миллиондук картанын бир нече ондогон барактары талап кылынат. Муну кандай түшүнсө болот? Мисалы, мен досканы ачып алайын азыр. Мисалы, бул экватор десек, биз экватордон баштап тундрага чейинки жаратылыш зоналарынын картасын
алгыбыз келсе, анда бул мына меридиан, бул дагы меридиан. Ошондо параллелдерге бөлүнөт. Туурабы? Көрдүңөрбү? Биз Эквадордон Уюлга чейин бир нече барактан турган карталардын жыйынтысын алсак, бул эки меридиандын ортосу болот. Колонна деп эсептелет. Ал эми катар дегенде, мисалы, Евразиянын батышынан чыгышын көздөй. Батыш жегинен чыгыш жегине чейинки жаратылыш зоналарын көрөбүз десек, анда бизге горизонталдык багытта кеткен бир топ барактар талап кылынат. Мына меридиандар аркылуу кесилип атат. Бул катарлар деп эсептелет. Колонна эки меридиандын ортосу, эки параллелдин ортосу катарлар. Ошол нерсени силер жакшы түшүнүшүңөр керек. Горизонталдык багытта 1 миллиондук масштабтагы картанын барактары кеңдик катарларын түзүшөт. Бул боюнча мен жаңы эле азыр айттым. Кеңдик катарлары латын алфавитинин баш тамгалары аркылуу Эквадордун түндүктү жана түштүктү карай белгиленет. Мисалы, мына Эквадор десек, A латын алфавитинин B, C, D жана башка. D ошентип нары уланып кете берет. Бир миллиондук масштабтагы картанын барагынын номенклатурасы анын географиялык абалын аныктаган кеңдик катарынын тамгасынан жана колоннасынан турат. 1 миллиондук масштабтагы картанын барагынын номенклатурасы анын географиялык абалын аныктаган кеңдик катарынын тамгасынан жана колоннасынын санынан турат. Мисалы, мына мен могул жердеги бир баракты кызыл менен атайын белгилеп алдым. Ушул баракты биз номенклатурасын жазыш үчүн, аныкташ үчүн, адресин билиш үчүн номенклатурасын жазып атабыз. Ал катардын тамгасынан, мисалы N, мына мен айтпадым беле, Эквадордон баштап A, B, C, D деп кете берет. Бул биз белгилеп алган барак N деген катарда турат. Колоннанын саны болсо, 180 градустан баштап эсептелип атат. 1, 2, 3, 4, 5 деп отуруп, мына кайра айланып келгенде 60 менен бүтүп атат. 60 колонна бар. Бул жерде, мисалы, силерге көрүнүп аткан мына 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 колонна. N 36 деп жазсаңар, бул номенклатурасы деп эсептелет. Бул түндүк жарым шардын 1 миллиондук масштабтагы картасы. Мисалы, силер баардыгыбыз эле биринчи курста общее земледение же болбосо кыргызча жер таануу деген предметти окудуңар да. Практикалык сабакта эң чоң проблема биз үчүн баягы номенклатура деп чуркап жүргөн эле студенттерди көрчүбүз. Себебинде абдан көп географиялык объектилерди жатташ керек. Мисалы, тоо кыркаларын, сууларды, көлдөрдү жана башка. Мисалы, мен дүйнөнүн атласынын артындагы географиялык аталыштардын номенклатурасын сүрөткө тартып бул жерге койдум. Мисалы, Сан-Хуан деген шаарды табышыбыз керек болсо, атластын артын ачып карасаңар, мисалы, Пуэрто-Рико деген аралда 115 деген 115 бет, B16 деген номенклатурасы. Мисалы, B, бул катар, 6 колонна. Көрдүңөрбү? B6 деген ушу экөө кесишкен жердеги барактын ичинде, клетканын ичинде жайгашкан. Эгерде бул жерде жайгашкан болсо, анда V эмес B6 деп айтмакпыз. B6 деп. Азыр V6 болот. Туурабы? Бул номенклатура. Муну эми силер жаттадыңар, жакшы билишиңер керек да. Убагында.
500 миңдик жана андан ири масштабтагы карталарды графалоо ар биринин тийиштүү масштабы үчүн параллель жана меридиандардын жардамы аркылуу миллиондук масштабтагы баракты бөлүүнүн негизинде жүрөт. Алардын барактарын чектеп турган параллель жана меридиандары градус, минута жана секунда менен жазылат. Градус, минута жана секунда менен жазылат. Эми о таблица абдан маанилүү, муну жакшы түшүнүп алышыңар керек. Мен кыскача түшүндүрүп берейин. Мына масштабы 1 миллиондон баштап 2000ге чейинки масштаб турат бул жерде. Барактын өлчөмү градустар менен төрт бурчунун координаттары да. Бул меридиан боюнча, бул параллель боюнча. Мисалы 1 миллиондук масштабтагы барактагы 2 меридиандын ортосу 6 градус дедик, 2 параллелдин ортосу 4 градус. 500 миңдикте 3 градус, анын жарымы болуп атат, да? Параллель 2 градус. Кийинкилер мына кетип атат, көрүп атасыңар. Эми барактардын саны деп атат. Баштапкы масштабтагы картанын барагындагы 1 миллиондук масштабтагы бир барак, 500 миңдик баракты алыш үчүн 1 миллиондук масштабтагы бир баракты 4кө бөлөбүз. Ошонун бирөө 500 миңдик масштабтагы бир барак болот. 200 миңдик масштабтагы барак алыш үчүн 1 миллиондук масштабтагы баракты 36га бөлөбүз. Бирдей. Параллель меридиандардын жардамы менен бөлөбүз. Ал эми 100 миңдик масштабтагы барак алыш үчүн 1 миллиондук масштабтагы бир баракты 144кө бөлөбүз. Ал эми 50 миңдик масштабтагы барак алыш үчүн 100 миңдик масштабтагы бир баракты 4кө бөлөбүз. 25 миңдик масштабтагы барак алыш үчүн 50 миңдик масштабтагы бир баракты 4кө бөлөбүз. 10 миңдик масштабтагы барак алыш үчүн 25 миңдик масштабтагы бир баракты 4кө бөлөбүз. Бул азыр силерге түшүнүксүз болушу мүмкүн. Бир аз арткарак түшүнүктүү болот да. Вот ушундай. Эми бул жерде акыркы колонкасында жазылып турат. 54 градус кеңдиктеги барактын болжолдуу аянты километр квадрат. Мисалы 1 миллиондук масштабтагы баракта 175 миң километр квадрат дейт. Муну кандай түшүнүш керек? Мисалы бул жерде түндүк жарым шардагы параллелдер, бул жерде 52 градустагы түндүк кеңдикте болук, муну 56 градустагы градус түндүк кеңдикте болот. 56. Ушундай 1 миллиондук масштабтагы эки параллелдин ортосу 4 градус деп эдик белек. 52 4 кошосуңар 56 градус. А 54 болсо экөөнүн ортосунда болуп калып атат, 52 54 мына 54 градус. Вот ушул бул параллель болсо, бияк меридиан. Меридиан. Мына 54 градус түндүк кеңдиктеги 54 градус кесип өткөн бир барактын аянты биз айтып аткан азыркы сан, мисалы 175 миң километр квадрат. 500 миңдикте 44 миң болот, андан ары мына ылдыйлап кетип атат. 2 миңдик масштабта бир клетка, бир барак, 1 километр квадратка эле барабар болот. Бул абдан ири масштабта турабы, салыштырмалуу. Ошон үчүн муну ушундай түшүнүш керек. Эми 500 миңдик картанын барактары 1 миллиондук барактын 1/4кө бөлүнүшүнүн негизинде алынат, параллель меридиан аркылуу. 500 миңдик картанын барагы 3 градустук меридиан жана 2 градустук параллель аркылуу чектелет. Жана таблица менен иштеш керек да дайыма. Мына бул жерде турат. N36 деп эдик белек жана башында, түндүк жарым шардын разграфкасында. N36-ны чоңойтуп чийип алдык. Аны 4кө бөлсөк, бир параллель, бир меридиан аркылуу 4кө бөлсөк,
Анда 500 миңдик масштабтагы баракты алабыз. Мына масштабы 500 миң. Аны орус алфавитинин баштамалары менен белгилейбиз. А, Б, В, Г. А, Б, В, Г. Ал эми 200 миңдик масштабтагы баракты алыш үчүн 1 миллиондук масштабтагы баракты 1/36га бөлөбүз. Мына жашыл Рим цифрасын карагыла. Рим цифрасы менен белгилейбиз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Биягын 6га, биягын 6га бөлсөңөр 36га бөлүп атабыз. Аны Рим сандары менен белгилейбиз. Көрдүңүзбү? Меридиандарды кошуп атабыз и параллелдерди кошуп. Меридиан параллелдин жардамы менен бөлүп атабыз. Ушул 36га бөлүп туруп 1 барагын алсак, мисалы 36-чын же 1-чин, бул 200 миңдик масштабтагы барак болот. Ал эми 100 миңдик масштабтагы барак алыш үчүн 1 миллиондук масштабтагы баракты 1/144-кө бөлөбүз. 144-кө бөлүп араб сандары менен белгилейбиз. Мына 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Биягын 12, биягын 12 болсоңор, мына 144. Мисалы 12-чини алсак, бул 100 миңдик масштабтагы бир барак болот. Көрдүңөр, биз улам ирим масштабты көздөй кетип баратабыз. Ал эми 50 миң, 25 миң жана 10 миңдик масштабтагы барактарды алуу үчүн 100 миңдик масштабтагы баракты андан ары 4кө бөлүүнүн негизинде жүрөт. 100 миңдик масштабтагы барак. Мисалы 50 миңдик масштабтагы баракты алыш үчүн, мына бул М37 деген 1 миллиондук масштабты 144кө бөлсөк, бул 100 миңдик масштаб берет белек. Мына 87-син бияка чоңойтуп чийип алды, 100 миңдик масштабтагы баракты. Мына М37, 87 деп мына номенклатурасын жазып атат. Эми бул 100 миңдик масштабтагы баракты 4кө бөлсөк, анда 50 миңдик масштабтагы барак келип чыгат. Аны дагы кайра орус алфавитинин баштамалары менен белгилейбиз. Ал эми 25 миңдик масштабтагы баракты алыш үчүн, мисалы Г'сын алалы, 50 миңдик масштабтагы. Аны 4кө бөлөбүз. Кичинекей орус тамгалары менен белгилейбиз. А, Б, В, Г. Ушунун Г'сын алсак, мисалы, бул 23 миңдик масштабтагы барак болот. Ал эми 10 миңдик масштабтагы барак алуу үчүн 25 миңдик масштабтагы баракты Г'ны дагы 4кө бөлөбүз. 1, 2, 3, 4 деп араб сандары менен жазабыз. Көрдүңөр, улам майдаланып кетип баратат. Ушинтип биз таап кете берсек, анда чоң бир территорияны эмес, биз мисалы бир объектинин координатына чейин жетсек болот да. Мисалы силердин университеттейин же мектептейин турган жерине чейин. Көрдүңөрбү? Чоңоюп туруп, кандайдыр бир объекттин координатына чейин жетсек болот. Бул мындай абдан жөнөкөй, бирок мындай туура түшүнгөн кишиге оңой бул координаттар менен иштөө. Ошон үчүн көңүл буруп, так эсептесеңер жаңылбашыңар керек. Эми мен бир мисалын силерге көрсөтүп берейин. Разграфка жана номенклатуранын чыгарылган мисалы. Биз 1 миллиондук масштабтагы көп барактуу картанын бир барагын алабыз. Мисалы N36 жана мен эң башында көрсөткөм. Ал баракты төмөнкүдөй кылып чоңойтуп чийип алабыз. Жана үстүнө номенклатурасын, астына масштабын жазабыз. Силерге тапшырма берилет. Ошондо мисалы N36 бирөөңөргө A мисалы 60 же болбосо C 30 жана башка.
бири-бириңерге окшош болгон номенклатуралар берилет. Ошону мисалы 1 миллиондук масштабты биринчи N36 деп үстүнө номенклатурасын жазып, астына масштабын жазып аласыңар. Бул трапеция формасында болот. Себебинде параллелдер бири-бирине жарыш кетет, меридиандар жантайыңкы абалда кетет. Өзүңөр билесиңер, мына уюлду көзсөй жакында атат, уюлда бир келип турабы. Эми бул градустарды каяктан алдык? Мен артка кетейин. Мына N36 дегенде бул 1 миллиондук масштабтагы баракта градустар жазылып турат. Мындай карап турсаңар, N мына 52 түштүк жагындагы параллелдики, 56 түндүк жагындагы параллелдики. 4 градустан кетет дегенбиз. 0, 4, 8, 12 жана ошондой. 52, 56. Бул жерден карап эле жазып аласыңар. Ал эми меридиандарынын көрсөткүчү болсо, мына бул жакта 30, 36. Көрүңөрбү? Ушул жерден карап градустарын жазып алдык. Мына 52, 56 параллелдер, 30, 36 меридиандар. Анан астына мындай тартип менен жазышыңар керек. Номенклатурасы N36, масштабы 1 миллион, координаттары түштүк параллели 52, түндүк параллели 56, чыгыш меридианы 36, батыш меридианы 30. Эми 1 миллиондук масштабтагы барактан 500 миңдик масштабтагы баракты алышыбыз керек. Ал үчүн 1 миллиондук масштабтагы баракты параллель жана меридиандардын жардамы менен 1/4 төрткө бөлөбүз. Мына сүрөттү карасаңар, жана да айттык А, Б, В, Г. Номенклатурасы N36G, N36G, мына кошулуп келатат. N36 болсо сразу эле бул 1 миллиондук масштабтагы барак экен деп түшүнөсүңөр. Г турат 500 миңдик масштабтагы барак экен деп түшүнөсүңөр. Масштабы 500 миң жазасыңар. Координаттары түштүк параллели 52 жанагы калат, түндүк параллели 56 эмес, 54. Жана таблицага барсаңар, 500 миңдик масштабтагы баракта 2 параллелдин ортосу 2 градус, 2 меридиандын ортосу 3 градус болот. 52, мына 54, Эми чыгыш меридианы 36 калат, дал келип атат, Ал эми батыш меридианы жана 30 болчу 1 миллиондукта, бул 33, мына 30, жарымы 33, анан 36 көрүнөбү? Ошондо биз 33, 36 мына Г'нын төрт бурчунун координаттарын таптык. Эми 200 миңдик масштабтагы барактарды алыш үчүн 1 миллиондук масштабтагы баракты 1/36га бөлөбүз. Жана аларды рим сандары менен белгилейбиз. 1ден 36га чейин. 200 миңдик масштабтагы 2 параллелдин ортосу 0 градус 40 минутага, 2 меридиандын ортосу 1 градуска барабар болот. Таблица менен иштешиңер керек. Төмөндө N36G 36 номенклатурасы боюнча барактын координаттарын табабыз. Бизде 36га бөлүп туруп 36-чысын алдык. Эң акыркысын жеңилирээк болсун деп силерге, пока биринчи түшүнүш үчүн. Номенклатурасын жазабыз. N36G 36, масштабы 200 миң, координаттары түштүк параллели ошол эле калат, 52 градус, дал келип турат. Түндүк параллели, бул жерде 0 градус 40 минута дедик. Ошондо 52 градуска 40 минутаны кошобуз. 52 градус 40 минута мына. 52 градус 40 минута. Чыгыш меридианы 36, ошол эле калып атат. Батыш меридианы 35 градус. Бул жерде 2 меридиандын ортосу 1 градуска барабар дедик. Мындай эсептесеңер болот да, мына 30 бу, 31, 32,
33 болчу. 34, 35, 35, яғы 36. Ал эми бияка 40 минутадан кош кете берсеңер 52 градус. 52 градус 40 минута. Ага 40 кошсоңор 52 градус 80 минута болот. 80 минута деп айтпайбыз, 60 минута 1 градус болот. Ошондо 53 градус 20 минута болуп калат. 53 градус 20 минута. Ага 0 градус 40 минутаны кошсоңор 54 градус болот. Көрүңөр, ушинтип бияка чейин кошуп кетесиңер, 56 градуска жетесиңер. Эми 100 миңдик масштабтагы барактарды алыш үчүн 1 миллиондук масштабтагы баракты 1/144 бөлөбүз. Жана аларды араб сандары менен белгилейбиз. Араб сандары менен белгилейбиз. Мына 144 чейин. 100 миңдик масштабтагы эки параллелдин ортосу 0 градус 20 минута. Эки меридиандын ортосу 0 градус 30 минутага барабар болот. Дайыма таблицаны карап иштегиле. Мен бул жерге жазып койдум. Төмөндө N36, G36, 139 номенклатурасы боюнча барактын координаттарын табабыз. Номенклатурасын айттым. 139-чу баракты алдык. 100 миңдикте. Масштабы 100 миң. Координаттары түштүк параллели 52 градус калат. Түндүк параллели 52 градус 20 минута. Себебинде 100 миңдик масштабтагы баракта эки параллелдин ортосу 0 градус 20 минута дегенбиз. 52 градус 20 минута. Чыгыш меридианы 33 градус 30 минута. Батыш меридианы 33 градус. 5 миңдикте бул жер ортосу 33 градус болчу. Буга 30 минутаны кошуп атабыз. 100 миңдик масштабтагы барактын эки меридианын ортосу 30 минута барабар болот. Ошон үчүн 33 градус болсо, батышы чыгышы 33 градус 30 минутаны кошуп атабыз. Минтип кошуп кетерсиңер болот да, мына 33 градус 30 минута болот да. Ага 30 минутаны кошсоңор 34 градус болот. 34 градус 30 минута, 35 градус 30 минута, 36 градус. Биз 100 миңдик масштабтагы барактын координаттарын таптык. Ал эми 50 миң, 25 миң жана 10 миңдик масштабтын барактарын алыш үчүн мурунку баракты 4кө бөлүүнүн негизинде алынат. Мурунку деп айткан себебибиз буга чейин 100 миңдик масштабтагы баракты алыш үчүн 1 миллиондук масштабтагы баракты ар кандай санда бөлүп келсек, бул жерде мурунку деген себеби 25 миңдик масштабтагы баракты алыш үчүн 50 миңдик баракты бөлөбүз. 10 миңдик масштабтагы баракты алыш үчүн 25 миңдик бөлөбүз. 100 миңдик масштабтагы баракты 4кө бөлүп 50 миңдик баракты алабыз. 50 миңдик баракты 4кө бөлүп 25 миңдик баракты алабыз. 25 миңдик баракты 4кө бөлүп 10 миңдик масштабтагы баракты алабыз. Мисалы мына бул N3612 деген мисал катары эле койдум бул жерге. 139 эмес, башка. 12-нчи, 100 миң мисал катары көрсөтүп атам да силерге азыр. 50 миңдик масштабтагы барак алыш үчүн муну 4кө бөлүп A, B, V, G деп белгилеп атабыз. Мына N3612G. Аны мисалы B-сын 4кө бөлүп кичинекей A, B, V, G деп белгилейбиз. Анын G-сын алып атабыз. Мына 25 миң, номенклатурасы N3612BG кичинекей. Ал эми 10 миңдик масштабтагы барак алыш үчүн B-сын, мисалы 25 миңдик масштабтагы кичинекей B-ны андан ары 4кө бөлүп атабыз. 1, 2, 3, 4 деп белгилейбиз. Анын экинчисин алып атабыз. Масштабы 10 миң,
номенклатурасы 10, 36, 12, B, кичинекей B, анан 2. Бул 10 миңдик масштаб болуп жатат. Эми градустарды туура эсептөө үчүн төмөнкүдөй көнүгүүлөрдү аткарсаңар болот да. Биз жана алып кошуп атпайбызбы? Бул жерде мындай алып кошконду да билишиңер керек да. Мисалы градусту билесиңер. Минутада 1 штрих болот. Верхний, жогору жагында. Секунданы жазыш үчүн 2 штрих менен жазабыз. Мисалы 10 градус 30 минута 45 секундадан 10 градус 20 минута 30 секундадан алсак канча болот? Бул жана саатта эле да, 60 секунда 1 минутаны түзөт, 60 минута 1 градусту түзөт. Мисалы бул жерде алалык 45 секундадан 30 секундадан алсаңар 15 секунда, ал эми 30 минутадан 20 минутаны алсаңар 10 минута калат. 10 градустан 10 градус алсаңар 0 градус. Ошондо 0 градус 10 минута 15 секунда калды. Ал эми кийинкисинде мен кичине оорлотуп жазып атам. 30 секундадан 45 секунданы алсаңар канча болот? Биринчиси кичинекей болуп атат, экинчиси чоң болуп атат. 30 секундадан 45 секунданы. Ошондо биякта 20 минутадан минус деп айтылбайт бул жерде эч качан. Градустарда минус деп айтканга болбойт да, минус плюс деп. Бул абанын температурасын айтып аткан жокпуз да. 20 минутадан 1 минутаны бияка сурап беребиз. Секундага айландырсак 60, 60 секунда сурап берип атабыз. 60ка 30 кошсоңор 90, 90дон 45 алсаңар 45, Ал эми биякта 19 калган. 19дан 30 ала албайбыз. 10 градустан 1 градусту бияка сурап беребиз. Ошондо 60 минута сурап берген болуп атабыз. 60ка жана 19 калган кошсоңор 79. 79дан 30 алсаңар 79дан 30 алсаңар 49 калат, 49. Биякта 9 градус калган, бизде сурап кетпедикпи? 9дан 9 алсаңар 0. Ошондо 0 градус 49 минута 49 минута 45 секунда калып атат. Көрдүңөрбү? Ал эми кошо турган болсоңор 45 секундага 30 секунданы кошсоңор 75 болуп атат. 75 деп жазбайбыз, 60-ын 1 минутага тегеректеп бияка кетиребиз, кошобуз. Биякта болсо 15 секундасы калып атат, 15 секунда. Бияка 30га 20-ны кошсок, 30 минутага 20 минутаны кошсок 50. Жана бияктан келген 1 минутаны кошобуз, 51 минута. 10 градуска 0 градус кошсоңор 10 градус калат. 10 градус 51 минута 15 секунда. Мен буларды эмне үчүн айтып атам силерге? Себебинде координаттарды тапканда бул батышынан чыгышын көзсө эсептеп келбей, эгерде силердин барагыңар батыш жагындагы градустар белгилүү болсо, силер алып койсоңор болот. Же болбосо батышынан чыгышты көзсө кетсеңер, кошуп койсоңор болот. Ошон үчүн бул алып кошкондо дагы бул эми эң жөнөкөй нерсе да, алып кошуу болгону градус секунда минутанын баягы жакшы түшүнүшүңөр керек да. Эми 50 миңдик масштабтагы баракты алыш үчүн 100 миңдик масштабтагы баракты 4кө бөлөбүз. Жана аларды орус алфавитинин баштамалары менен белгилейбиз. А, Б, В, Г деп. 500 миңдик масштабты да ушундай белгилегенбиз. 50 миңдик масштабты дагы ушундай орус алфавитинин баштамалары менен белгилейбиз. Эки параллелдин ортосу 0 градус 10 минутага,
эки меридиандын ортосу 0 градус 15 минутага барабар болот. Мына 100 миңдик масштабтагы барак N 36-139 алганбыз. Масштабы жазылып турат. Муну 4кө бөлүп A, B, V, G деп белгиледик. Биз ошонун ичинен 50 миңдик масштабтын бир барагы катары G-сын алалык. G-сын мына номенклатура жазылып турат. N 36-139 G. Координаттарын табабыз. Түштүк параллели ошол эле калат. 52 градус. Түндүк параллели. Эки параллелдин ортосу 10 минута болгондо биз 10 минутаны кошобуз. 52 градус 10 минута болот бул жери. Эми чыгыш меридианы 33 градус 30 минута калат. 100 миңдик масштабтагы баракта ушундай болчу чыгыш. Батыш меридианы биягы 100 миңдикте 30 болчу. Биз 33 градус 30 минутадан 15 минутаны алсак 33 градус 15 минута болот. Көрдүңөрбү? 33 градус 15 минута, 33 градус 30 минута. Биз ошентип G барагынын төрт бурчунун координаттарын таптык. Эми 25 миңдик масштабтагы баракты алыш үчүн 50 миңдик масштабтагы баракты 4кө бөлөбүз. Жана аларды орус алфавитинин кичине тамгалары менен белгилейбиз. A, B, V, G. Мисалы мына B-сын алсак, 50 миңдик масштабтагы барак катары. Аны 4кө бөлөбүз. A, B, V, G деп кичинекей тамгалар менен белгилеп алабыз. 25 миңдик масштабтагы баракта эки параллелдин ортосу 0 градус 5 минутага, эки меридиандын ортосу 7 минута 30 секундага барабар болот. Номенклатурасы N 36-139 B, анан B'нын ичинен G-сын алдык. Штрих менен да белгилеп алдык. Масштабы 25 миң. Эми координаттары. Түштүк параллели 52 градус 10 минута. 12 градус 10 минута. Биз жанагы 50 миңдикти тапканда түндүк параллели 52 градус 10 минута болчу. Бул ошого дал келип атат. 52 градус 10 минута. Ага 5 минутаны кошобуз. Ошондо 52 градус 15 минута болуп атат. Түндүк параллелинин градусу. Эми чыгыш меридианы 33 градус 30 минута калып атат ошол. Андан 7 минута 30 секунданы алып салсак, биз бул батышындагы меридианды тапкан болобуз. Ошондо 33 градус 22 минута 30 секунда калат. Мисалы 7:30 кошсок, 37 минутаны кошсок 22-29 минута болуп атат. 30 секундага 30 секунданы кошсок 1 минута болот. Ошондо 29-30 болот. Көрдүңөрбү? Муну таптык. Эми мына 25 миңдик масштабтагы топографиялык картанын мисалын бул жерге койдум. Масштабы жазылып турат 25 миң. Үстүндө топографиялык картанын баардыгында номенклатурасы болот. Мисалы Y 32 бул 1 миллиондук, 120 100 миңдик масштабтагы барак номенклатурасы. 144кө бөлөбүз дегенбиз, ошонун 120-чы барагы экен. Б'сы 50 миң, кичинекей Б 25 миң болуп атат. Эми 10 миңдик масштабтагы баракты алыш үчүн 25 миңдик масштабтагы баракты 4кө бөлөбүз. Жана араб сандары менен белгилейбиз. Мында эки параллелдин ортосу 2 минута 30 секундага, эки меридиандын ортосу 3 минута 45 секундага барабар болот. Мына биз Б'нын ичинен 4кө бөлүп 1, 2, 3, 4 деп белгилеп 10 миңдик масштабтын барагы катары бул экинчисин алдык. Номенклатурасы N 36-139 B, анын ичинен кичинекей B, анан 2.
Эми координаттарын табабыз. Бул жерде кайсы координат бизге оңой? Албетте бул эң үстүңкү параллели бизге белгилүү жанатан бери. Түндүк параллели 52 градус 20 минута. 100 минутте ушундай болчу. Эми ошондон биз 2 минута 30 секунданы алып койсок, түштүк параллелин тапкан болобуз. Себеби дегенде 10 минуттук масштабта эки параллелдин ортосу 2 градус 30 минутага 2 минута 30 секундага барабар. Ошондо 52 градус 20 минутадан 2 минута 30 секунданы алсак 17 50 градус 17 минута 30 секунда калып атат. Буга 2 минута 30 секунданы кошсоңор 17ге 2 минутаны кошсоңор 19 болуп атат. 30га 30 кошсоңор 1 минута болуп мына 20-ны түзүп атат. Меридиандан кайсынысы белгилүү? Бизге чыгыш жагында меридиан белгилүү. Жанатан бери ошош чыгыш меридианы 33 градус 30 минута. Мындан 3 минута 45 секунданы алса алабыз. Натыйжада чыгып атат 33 градус 26 минута 15 секунда. 26 минута 15 секундага 3 минута 45 секунданы кошсоңор 3 минута мисалы кошсоңор 26га 29 болуп атат. 15 секундага 45 секунданы кошсоңор 30. Ошондо 29 30 болуп атат. Көрдүңөрбү? Биз ошентип 10 миндик масштабтагы барактын координаттарын таптык. Ал эми 5 миндик масштабтагы баракты алыш үчүн 100 миндик масштабтагы баракты 256га бөлөбүз. Мына 100 миндик масштабтагы барак болсо, эми 12-си биягын 16, биягын 16га бөлсөк, мына 256 барак келип чыгат. 5 миндик масштабта. Номенклатурасы кашаанын ичине жазылат. Мына N36 12 100 миндик масштабтагы барак. 16-ны скобканын ичине жазып атабыз. Бул 5000 дегенди түшүндүрөт. 5000ден баштап скобканын ичине жазылат. Кашаанын ичине. Ал эми 2 миндик масштабтагы баракты алыш үчүн 5 миндик баракты, бир баракты. Мисалы 16-ны алсак, номенклатура жазылып турат 5000. Бир барагын 5 миндик масштабтагы барак 9га бөлөбүз. А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И деп орус алфавитинин кичинекей тамгалары менен белгилеп алабыз. Анын В'сын алсак, мына номенклатурасы мунуку да кашаанын ичине жазылат. 16 бул 5 миндик, В бул 2 миндик болуп атат. Эми бул жагын мен чыгарбай эле коеюн. Андан ары өзүңөр улантып кете берсеңер болот. Бул таблицаны карап туруп эле меридиандын көрсөткүчтөрү берилген. 5000, 2000 үчүн и параллелдики дагы. Жанагындай 10 000ден ары улантып өзүңүздөр чыгарып кете берсеңиздер болот.